Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу дыйкан фермерлер. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары министр Эрис Абакирович Акунбековдун атына биздин ата мекенди дыйкан фермерлер кайрылышкан. Кайрылуу негизинде министр Эрис Абакирович тапшырма берип, тапшырмага ылайык биз Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте Бишкек шаары ичинде 15тен ашык ошондой соода сатчу жайларды уюштурдук, баардык шарттарды түздүк. Андан тышкары Бишкек шаарынын 1-Май районунда жайгашкан Аксай Дүң базарына келип, Аксай базарынын жетекчилиги менен сүйлөшүп, алар менен ошо келишимдин негизинде бул жакта ижара төмөндөтүлдү. Андан тышкары бул Аксай базарына 100дөн ашык чоң автоунаалар батат. Бул жакта баардык шарттар түзүлгөн. Ошон үчүн бул жакка келе бериңиздер. Эң негизгиси бул жакта ошол ата мекендик биздин бакча өсүмдүктөрдү өстүргөн дыйкан фермерлерге эң жакшы жерлер каралган. Ошон үчүн бул жакка келе бериңиздер. Урматтуу дыйкандар, бизге мындан 2-3 күн мурун ошо айыл чарба министрлигинен дыйкандардан кайрылуу болду деп бизге келишкен. Ошонун негизинде баарын биз сүйлөшүү жолдору менен сүйлөшүп, ижара акысын дагы 800 сомго түшүрүп бергиле деп суранышкан. Биз ошого макул болдук. Анан дыйкандар үчүн жылда базардын сыртында, базардын киреберишинде местолор бар эле, ошол жерлер берилбөчү. Биз ошол жерлерди дагы азыр айтсак, макул биз карап беребиз деди. Только дыйкандар келгенде дыйкандарга жакшы колдон келишинче жакшы шарттарды түзүп, жакшы сатып кетүүсүнө биз жакшы шарттарды түзүп атабыз.